Окуу түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркарап деп улуу ойчулубуз Жусуп Баласагын айтмакчы, билим бизге караңгыда шамчырак болуп жанып бере турган касиетке ээ экенин даңазалоо менен 9 класстын кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен, кадырман окуучуларым. Бул биз сүрөттө көрүп турган кыргыз боз үйү балдар. Өзүңөр байкагандай, ойму чиймелер менен кооздолгон. Биз алдыда боз үйдүн каалгасы тууралуу сүйлөм түзүп көрөлүчү. Боз үйдүн каалгасы үй жыгачынын бири. Кыргыздар боз үйдүн каалгасынын тактайынан өөн чыгарбай узун чийип алып, көркөм оюмду кынаптап түшүрүү салтын сакташкан. Бул сүйлөмдөрдүн түзүлүшүнөн эмнени байкадыңар балдар? Албетте, биринчи сүйлөм жөнөкөй сүйлөм болду. Ал эми экинчи сүйлөм эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган татаал сүйлөм болду. Силердин буга чейин татаал сүйлөм тууралуу түшүнүгүңөр бар балдар? Бүгүнкү сабакта дал ушул татаал сүйлөм тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы татаал сүйлөмдүн синтаксиси, татаал сүйлөм, анын мүнөздүү белгилери, түрлөрү. Бүгүнкү сабакта балдар татаал сүйлөм, анын мүнөздүү белгилери, түрлөрү тууралуу маалымат аласыңар. Татаал сүйлөмдүн түрлөрүнүн бири-бири менен айырмачылыгын билесиңер. Берилген мисалдар аркылуу кыргыздын баалуулуктарын аздектеп, ага баа бере аласыңар. Азыр мисалдарга көңүл бургула балдар. Кыргыздар жашоо шартына ылайык боз үйдүн жүктөмө түрүн кабыл алышкан. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Кыргыз боз үйү элдин сергек акылынан чыккан ыңгайлуу буюм, теңдешсиз өзүнчө өнөр болуп эсептелет. Бул жерден да силер байкагандай балдар, биринчи сүйлөм жөнөкөй сүйлөм болду. Ал эми экинчи сүйлөм эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган татаал сүйлөм болду. Силердин татаал сүйлөмдү ажырата билишиңерге жардам кылып, мен эки жөнөкөй сүйлөмдүн ортосундагы тыныш белгини кызыл менен белгилеп койдум балдар. Демек, эки же андан ашык сүйлөмдөрдүн өз ара маани жана интонациялык жактан ажырагыс түрдө байланышкан тутумунан туруп, бир бүтүн ойду билдирсе, татаал сүйлөм болот. Бул жерде балдар, биз схема аркылуу азыр сүйлөм түзүп көрөбүз. Схемада көрүлүп тургандай, эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган биз татаал сүйлөм түзүшүбүз керек. Жайлоого көч келип конду. Боз үй да тигилди. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Коломто жагылып, үйдүн ичине кут, береке кирди. Көрдүңөр балдар, булар дагы эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган татаал сүйлөмдөр болду. Балдар, жөнөкөй сүйлөмдөрдүн туш келген эле тизмеги татаал сүйлөмдү уюштура бербейт. Татаал сүйлөм болуш үчүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен интонациялык жактан жана маанилик жактан тыгыз байланышта болуш керек. Алдыда ушуларга мисал келтиребиз. Эми мисалдарды карап көрөлү балдар. Боз үйдүн жыгаштары талдан жасалат. Биринчи жөнөкөй сүйлөм. Мен китеп окуганды жакшы көрөм. Бул экинчи жөнөкөй сүйлөм. Эми ушул эки жөнөкөй сүйлөмдү бириктирип, татаал сүйлөм түзүп көрөлүчү. Боз үйдүн жыгаштары талдан жасалат. Мен китеп окуганды жакшы көрөм. Биз түзгөн сүйлөмүбүз маанилик жактан бир ойду туюндурган сүйлөм боло алдыбы балдар? Албетте жок. Сүйлөм боло алган жок. Кийинки сүйлөмдү карап көрөлү. Көлөмү жагынан боз үйлөр 30 канатка чейин жетет. Кийинки жөнөкөй сүйлөм. Быйыл Соң көлгө туристтер көп келишти. Ушул эки жөнөкөй сүйлөм аркылуу биз татаал сүйлөм түзүп көрөлү. Көлөмү жагынан боз үйлөр 30 канатка чейин жетет. Быйыл Соң көлгө туристтер көп келишти.
Бул татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен маанилик жактан байланыштыбы балдар? Жок, албетте. Эч кандай байланыш болгон жок. Ошол себептен биз татаал сүйлөм түздүк деп айтуудан алыс болушубуз керек. Эмки мисалды карайбыз. Эпчи жак үйдүн кире беришиндеги оң тарабы. Кыргызстандын тоолору бийик. Мындай сүйлөмдөрдөн дагы татаал сүйлөм түзүлбөйт. Себеби бул сүйлөмдөр маанилик жактан эч кандай бири-бири менен байланышкан жок балдар. Эми алдыда балдар татаал сүйлөмдөрдүн синтаксистик түгөйлөрүнүн өз ара байланышуу жолдору тууралуу кеп калабыз. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр интонация аркылуу байланышат экен. Мисал келтирип көрөлү. Сабакты аябай жакшы окучу. Мугалимдер да акылдуулугуна таң калышар эле. Көрдүңөр балдар, бул жерде интонация аркылуу гана эки жөнөкөй сүйлөм бири-бири менен байланышты. Башкача айтканда үтүр белгиси менен ажыратылды эки жөнөкөй сүйлөм. Кийинки учурда карап көрөбүз. Байламталар аркылуу. Анын денеси салмактанды жана башы ооруй баштады. Көрдүңөр балдар, бул жерде эки жөнөкөй сүйлөмдү жана деген байламта байланыштырып турат. Кийинки учурду карайбыз. Шарттуу ыңгайдын са мүчөсү аркылуу. Мисалды окуп көрөлү. Эртең сынакты ийгиликтүү тапшырсам, айылга кетем. Көрдүңөр балдар? Тапшырсам дегенде шарттуу ыңгайдын са мүчөсү аркылуу эки жөнөкөй сүйлөм бири-бири менен байланышып, татаал сүйлөм болду. Кийинки учурду карайбыз балдар. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр кээде атооштуктар аркылуу да байланышат экен. Мен айылга кире берерде айлананы туман каптап кирди. Өзүңөр байкагандай балдар, бул жерде атооштукту уюштуруучу ар мүчөсү аркылуу уюшулган мисалды көрдүк. Кийинки учурду карайбыз балдар. Чакчылдар аркылуу дагы эки жөнөкөй сүйлөм биригип татаал сүйлөмдү түзгөн учурлар болот экен. Демек, мен сынакка тынымсыз даярданып, эң жакшы баа алдым деген сүйлөмдө чакчылды уюштуруучу ып мүчөсү катышканын байкадыңар. Андан сырткары балдар, жандооштор аркылуу дагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен байланышып татаал сүйлөмдү түзүшөт. Күн кайра салкындагандан кийин мал өрүштү карай жайылды. Бул жерде кийин деген жандооч аркылуу байланышып жатат. Адамдардын ортосунда пикир алышууну тейлөөдө балдар, жөнөкөй сүйлөмдөр менен татаал сүйлөмдөр өз ара жалпылыкты түзгөнү менен айырмачылыктарга ээ болот. Демек, алдыда биз ушул айырмачылыктарын белгилеп өтөбүз. Жөнөкөй сүйлөмдөр өз алдынча турганда маанилик жана интонациялык жактан толук аяктаган болот. Ал эми татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр ар бири өз алдынча эмес, бирдиктүү турганда гана маанилик жана интонациялык бир бүтүндүккө ээ болот. Жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара бири экинчисине грамматикалык жактан байланышта келген сүйлөм мүчөлөрүнө негизделет. Ал эми татаал сүйлөмдөр өз ара грамматикалык жактан тыгыз байланыштагы жөнөкөй сүйлөмдөргө негизделет. Эми балдар, татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн грамматикалык түзүлүшүнүн ар башкалыгына жана ойду бүтүрө алуу өзгөчөлүгүнө жараша экиге бөлүнөрүн карайбыз. Алар тең байланыштагы татаал сүйлөм
жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Биз булар тууралуу алдыда кыскача токтолобуз. Алдыдагы сабактарда кеңири бул темада көнүгүүлөрдү иштейбиз. Тең байланыштагы татаал сүйлөм. Тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири экинчисине грамматикалык жактан багынбай, өз ара тең даражада байланышып, синтаксистик түзүлүшү, мааниси жана интонациялык жактан бир бүтүн бирдикти түзүп турган сүйлөмдөр. Мисал келтиребиз. Эр жагы үйдүн сол тарабы. Анда эркектердин буюмдары коюлган. Бул эки сүйлөм бири-бирине багынбайт. Экөөнү эки башка кылып бөлүп койсок болот балдар. Биринчи жөнөкөй сүйлөм. Эр жагы үйдүн сол тарабы. Анда эркектердин буюмдары коюлган. Бул экинчи жөнөкөй сүйлөм. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн баяндоочторунун грамматикалык түзүлүшү кадыр эсе жөнөкөй сүйлөмдөрдүн баяндоочунун түзүлүшүнөн айырмаланбайт балдар. Ошондуктан алар грамматикалык жактан бирдей даражада турат жана тыянактуу ойду билдире алат. Кийинки мисалды карап көрөлү балдар. Үзүктүн түндүк жагы кууш болот, этек жагы жазы болуп жасалат деген татаал сүйлөмдү дагы эки жөнөкөй сүйлөмгө ажыратсак болот экен. Үзүктүн түндүк жагы кууш болот, кийинки жөнөкөй сүйлөм этек жагы жазы болуп жасалат. Биз алдыда багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм тууралуу сүйлөшөбүз. Тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири экинчиси менен синтаксистик жана мааниси жагынан багыныңкы абалда байланышып турган сүйлөм багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болот балдар. Алдыда биз буларга мисал келтирип көрөлү. Ким эл ичинде зергер аталса, ал боз үйдүн устачылыгын түгөл кармаган. Бул татаал сүйлөмдөн силер эмнени байкадыңар балдар? Жөнөкөй сүйлөмдөргө ажыратып көрөлүчү. Биринчи жөнөкөй сүйлөм. Ким эл ичинде зергер аталса, экинчи жөнөкөй сүйлөм. Ал боз үйдүн устачылыгын түгөл кармаган. Силер байкагандай балдар, бул биринчи жөнөкөй сүйлөмдүн аягында ой толук жыйынтыкталган жок. Башкача айтканда, биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмгө багыныңкы абалда болду. Кийинки мисалды карап көрөбүз. Чеберлер элдик ыкманы кеңири пайдаланышып, кол өнөрчүлүктү өнүктүрүшкөн. Мында дагы жөнөкөй сүйлөмдөргө ажыратып көрсөк, чеберлер элдик ыкманы кеңири пайдаланышып, кол өнөрчүлүктү өнүктүрүшкөн. Көрдүңөр балдар, биринчи жөнөкөй сүйлөмдөн кийин ой аягына чыкпай калды. Жыйынтык жок болгондуктан биз биринчи жөнөкөй сүйлөмдү багыныңкы абалда турат деп айтсак болот. Эми алдыда биз көнүгүү иштейбиз балдар. Бизге сүйлөмдөр берилген. Бул жерден силер татаал сүйлөмдөрдү табышыңар керек. Биринчи сүйлөмдү окуйбуз. Эр жигитке 70 өнөр аздык кылат. Экинчи сүйлөм. Тил байлыгы учу кыйры жок океан. Ал казып бүтпөй турган кен. Үчүнчү сүйлөм. Туулган жердин топурагы алтын. Төртүнчү, жакшы бала тил алчаак, жаман бала уялчаак. Бешинчи, кышында суу канчалык кыйын болсо да, мал эти менен чыгат. Бул жерден биз татаал сүйлөмдөрдү табабыз балдар. Келгиле ойлонуп көрөлү.
туура жообун таптыңар болуш керек балдар. Бул жерде экинчи сүйлөм татаал сүйлөм, тил байлыгы учу кыйры жок океан, ал казып бүтпөй турган кен деген эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган татаал сүйлөм болду. Андан кийин төртүнчү сүйлөмүбүз татаал сүйлөм болду. Жакшы бала тил алчаак, жаман бала уялчаак. Андан кийин бешинчи сүйлөмүбүз дагы татаал сүйлөм болду балдар. Кышында суу канчалык кыйын болсо да мал эти менен чыгат. Бул жерде дагы эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган татаал сүйлөм болду балдар. Азаматсыңар, силер суроонун туура жообун тапканга аракет кылдыңар. Эми кийинки көнүгүүгө көңүл бөлөлүчү балдар. Бул жерде бизге татаал сүйлөмдөр берилген. Биз тиешелүү жерлерге тыныш белгисин коюшубуз керек. Силердин эсиңерде бар, татаал сүйлөм тутумда жөнөкөй сүйлөмдөрдү үтүр белгиси чегинен ажыратып турат. Демек, сүйлөмдөрдү окуйбуз. Биринчи сүйлөм. Эрке болсоң элден чыгасың, жалкоо болсоң жерден чыгасың. Кайсы жерге тыныш белги коюлбай калган балдар? Туура, эрке болсоң элден чыгасың деген биринчи жөнөкөй сүйлөмдөн кийин үтүр белгиси коюлат. Экинчи. Ал аябагандай үшүгөн. Тили күрмөөгө келбей, колу тытылган. Бул сүйлөмдө кайсы жерге тыныш белги коюлат балдар? Туура. Ал аябагандай үшүгөн деген биринчи жөнөкөй сүйлөмдөн кийин үтүр белгиси келиш керек. Үчүнчү сүйлөмдү окуйбуз. Туулган жеринде бирге өскөн кыздары калды. Толуп жаткан туугандары калды. Үйүр алган үйү, короосу калды. Бул сүйлөмдө кайсы жерлерге тыныш белгиси коюлбай калган балдар? Тыныш белгини койдуңар деп ишенем балдар. Туулган жеринде бирге өскөн кыздары калды. Биринчи жөнөкөй сүйлөмдөн кийин тыныш белгиси коебуз. Толуп жаткан туугандары калды. Экинчи жөнөкөй сүйлөмдөн кийин тыныш белгисин коебуз. Үйүр алган үйү, короосу калды. Демек, бул татаал сүйлөм тутумунда 3 жөнөкөй сүйлөм бар экенин байкадык балдар. Төртүнчү сүйлөмдү карайбыз. Андай болбогондо баары ага жат. Түгүл өзүнө өзү жат. Бул жерде дагы тыныш белгиси кайсы жерге коюлат балдар? Туура таптыңар. Андай болбогондо баары ага жат. Бул биринчи жөнөкөй сүйлөм. Мындан кийин үтүр белгиси коюлуш керек. Демек балдар, биз татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн араларын ажыратып алуу үчүн биз тыныш белгилерди да коюп көрдүк. Алдыда биз сүрөттөр аркылуу дагы сүйлөм түзүп, сүйлөмүбүздү толуктаганга аракет кылабыз балдар. Бул силер экрандан көрүп турган кыргыздын оймо чиймелери билесиңер. Элибиз түрдүү кол өнөрчүлүккө бай деген биринчи жөнөкөй сүйлөм берилди балдар. Силер маанилеш экинчи жөнөкөй сүйлөмдү ойлоп таап жазышыңар керек. Силер ар кимиңер өзүңөр каалаган экинчи маанилеш сүйлөмдү жазсаңар болот. Жаздыңарбы балдар? Эми менин силерге көрсөтө турган сүйлөмүмдү окуп көрөлүчү. Элибиз түрдүү кол өнөрчүлүккө бай. Өзгөчө оймо чиймелери жыргал турмуштун салтанатын көркөмдөп турат. Көрдүңөр балдар? Экинчи жөнөкөй сүйлөм биринчи жөнөкөй сүйлөмдүн маанисин толуктап, тактап, жыйынтык чыгарганын байкадыңар. Кийинки сүрөттү карайбыз балдар. Бул сүрөттөн силер эмнени байкадыңар? Бул өрмөк. Бул дагы кыргыз элиндеги кол өнөрчүлүктүн бири балдар.
Ушул боюнча сүйлөм түзүп көрөбүз. Мен татаал сүйлөмдүн тутумундагы экинчи өнөкөй сүйлөмдү окуйм. Биз ылайык келген биринчи жөнөкөй сүйлөмдү толукташыбыз керек. Ушундай татаал аракеттен улам ушул сөз чыкканы көрүнүп турат деген жөнөкөй сүйлөмгө биз маанилеш биринчи жөнөкөй сүйлөмдү улашыбыз керек. Демек, улап көрөлү. Кыргызда кыйначу адамыңа өрмөк соктур деген кеп бар. Ушундай татаал аракеттен улам ушул сөз чыкканы көрүнүп турат. Көрдүңөр балдар, бул сүйлөм аркылуу биз өрмөктүн согулушу оңой эмес, өтө татаал жумуш экенин байкадык. Демек, эки сүйлөм бирин-бири мааниси жактан толуктап турганын байкадык. Эми бул сүрөттөн биз эмнени көрүп турабыз балдар? Баарыңардын өзүңөргө тааныш бул ээр токум. Мен адаттагыдай сүйлөмдүн биринчи бөлүгүн окуйм, силер маанилеш экинчи бөлүгүн табышыңар керек. Илгертен уюткулуу журтчулук ат жабдыктарын укмуштай шөкөттөп, кийинки бөлүгүн таптыңарбы балдар? Эми мен толуктап окуп коеюн. Илгертен уюткулуу журтчулук ат жабдыктарын укмуштай шөкөттөп, мындай өнөрдөгү адамдарды зергер, ат жабдыктарынын чебери деп келишкен. Көрдүңөр балдар, сүйлөмдөрдү толуктоодо биз эки жөнөкөй сүйлөм болобу, үч жөнөкөй сүйлөм болобу, маанисин бири-бирин толуктап турганын байкадык. Балдар, келгиле эми сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Бүгүнкү сабакта силер татаал сүйлөмдөр тууралуу, алардын түрлөрү, мүнөздүү белгилерин билдиңер. Андан сырткары биз бул тема боюнча көнүгүүлөрдү иштедик. Сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эмки сабактан көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.